менен бирге азыркы жогоруда мен кесиптешим айтып өткөндөй ал жака полиция калабыга тапшырыш үчүн алар болгону ушул оюндан гана өтүш керек болот экен. Ушул оюндан 1 балл топтош керек болот. Бул биздин оюнубуз бизнес кэтс же бизче которгондо бизнес мышыктар деп айтылат экен. Анан бул оюнда эмнеге мышыктар деп атап койгон деген бизге дагы кызык болду. Көбүнчө бул ошол Татарстандагы Алабуганын сотрудниктери ойлоп тапкан оюн. Алабугада болсо ушул мышыкты биз жанагы атты өзүнүн бир символ катары көргөндөй, алар да бир ушундай символ катары көрсөткөн да мышыкты. Ал мышыкка байланыштуу көптөгөн уламыштар бар экен. Алардын бизнеске мындай да айтып берди. 18-кылымда Елизавета Петровнанын убагында Татарстанды жана келимиштер каттап кеткен да. Анан ошол убагда ошол Елизавета Петровна ойлоп тапкан экен. Бир вагон мышык алып келип Татарстанга кой берет экен. Анан ошол мышыкта адамдарды тышкандардан сактап калыптыр да, алар баягы ар кандай ооруларды жуктуруп, тапаныштарына кол салып баштап кеткен да. Анан ошондон улам бана ушул мышык аябай символ катары көрүшөт экен. Ал жакта мышыктын статуэткалары аябай көп экен. Көчөлөр чоң, центральный көчөлөргө чоң бул мышыктарды эстеликтип жасап коюшат экен биздикилер. Анан ар бир сувенир, шарф, жол баарында мышыктын сүрөттөрү бар экен да. Анан ошондон улам булар дагы бул оюндун атын бизнес мышыктар деп аташыптыр. Биз азыр сиздердин алдыңыздарга ошол оюндун ачып койдук. Бир аздан кийин ошол оюнду ойногонго аракет кылып көрүңүздөр. Мен ага чейин сиздерге түшүндүрүп берейин. Бул эмне оюн экен. Бул оюндун негизги максаты окуучулар да ушул оюнду ойнойт. Ал жака тапшыра турган, иштей турган мугалимдер да ушул оюнду ойноп өтүш керек экен. Бунун эң негизги максаты жашоодо, соодада адамдар менен тил табышуу болуп эсептелинет экен. Кантип эң акылдуу сатуучу болууга үйрөтөт экен. Бир жерден арзан мышыктарды сатып алып, аны чоңойтуп, бизче баягы тойлорду деп же баалуу малга жакын адамдарбыз го. Аны биз деле багып өстүрүп, аны көбөйтүп, аны сатсак көбүрөөк киреше табабыз да. Бул ошо балдарды кичинекейден ошондой үйрөтүп экен да. Анан бул оюнду ойноп атканда эки ролду ойнойт. Бирөөндө зоомагазин деп айтылат, бирөөсүндө болсо питомник деп айтылат. Зоомагазин дегенде биз магазин кадрлардан мышык сатып алыш керек болот. А питомниктин ролунду ойногондо биз зоомагазинден сатып алып, аны кайра сатышыбыз керек болот да. Ушундай эки ролду ойношот экен. Ар бир оюн өзү 11 главадан турат. Ар бир главанын өзүнүн темасы бар экен. Ошо темага жараша баланы күнүгө биз үйрөтүп өстүрүп турушубуз керек экен. Мисалы биринчисинде мамиле түзүү деген оюн бар. Кредит алуу, же болбосо канткенде мышыгымды аман сактап калам деген сыяктуу ар бир главасынын аттары бар. Анан азыр сиздерге мен ачып койдум. Экраныңызда турабы, байкасаңыздар. Аракет кылып ойноп көрүңүздөр. Азыркы заманда балдар биз гаджеттен арып албай атпайбызбы? Баары алар пайдасы жок нерселерди көргөнгө аракет кылышат. А биз болсо ушул оюн аркылуу аларга бир пайдалуу нерселерди көрсөткөнбүздөр. Сиздерде биринчи 11 глава бар. Ар бир главада старт деген задание деген эки кнопка турат. Старт дегенди баспай туруңуздар, анан кийин ал стартта обучение кылат экен. Обучениеде ошону окутуп үйрөнөт. Бала ошонун биринчи стартты басып окуп үйрөнүп алып, андан кийин тапшырма баштана берет. Сиздер азыр задание кнопкасын басып коюңуздар. Ориентация на клиента. Задание, ориентация биринчи главада. Ориентация на клиента деп турат. Азыр мени андан чыгарсаңыздар болот. Бирауыңыздарбы? Сиздерге деген эң биринчиде ориентация на клиента дейт. Кадар менен тил табышууну үйрөнөт экен да. Бул жерде тапшырмасы бар. Тапшырмадан көңүлгө окуп көрсөңүздөр, сиздердин сиздер азыр окуңуздарбы тапшырманы?
Açamızlarda, açkanlarga başlap ketebereyim. Zaten okuduğumuzda da sizlerin 4 monetanızda var. O şu 4 monetanız 8 monetanız boyu düşüş gerek. Şunu düşünde işte, açacağız düşündü mesela oturuyor ve şu boyu da açacağız geldi. Alıp geldi sizlerin nasıl bastığınızda Ortamızda ekranda, şunda ekran çıkıyor. Bu yerde sizler pikornik sizler. Toy pikornik değil sizler bambuçusuzlar. Anan sizlerge oşandaydı, iki magazin açılar. Bir magazinimiz manufaktur magazini, ikinci magazinimiz havasat magazini. Emniyet sebepten iki magazinni bergen. Antkeni bir magazinde tavar kımbatırak olur, birinde arzanırak olur. Biri kımbat satı olur, biri arzan satı olur. Oşonu savaştırışınız gerek olur. Andan keyin sizler evi Bonifatsiga girsengizler, Bonifatsining magazinine kirib ko'ringizlar. Chiqdi. Bonifatsiga bu yerda mushukning surati turadi, oldinda покупка продажа turadi. Bonifatsi sizlarga 4 ton sotib, покупкада 4 ekan, продажада 6 ekan. Endi ustida mobilni tavlasizlar, sizlardan bassangizlar, keyingi falsafiy magazinga chiqadi. Chiqdi. Ani ba'zi boshqacha bir moneta продажада 2 moneta. Endi o'zingiz jiyanish chiqaradilar bu yerda. Meni 4 moneta bor bo'lsa, men qaysidan sotib olsam manga qayda buyruq bo'ladi. Endi sizlar aldan harakat qilingizlar, mobil mushukni jildirib kelsangizlar bu yerga. Mushukni jildirib olingizlar. Bu yerda zona var. Zona торговли. Geldinizler mi? Daha güçlü olalım. Lekin alsa bu da akşam içinde telefon alırlar. Var mı? Sizce çağırmışlar şimdi. Zona yapıyor. Zona торговли. Geldinizler mi? Deniz, bu yerden samayot çıktı sizlere. Biz kaç gün oturuyoruz magazinge. Şunu bassanızlar. Çok sıkıntı. Bir de şuraya var, satsam o. Satsam Предлагаю. Katınızların erkeğin müzeden görünür. Kadına bunu bassanızlar. Sizge cevap yok. Sizge cevap yok. O var, ben satam bir sizlere satarım. Eksik olur. Akşamızda bir konuşuruz. Akşamızda konuşuruz. Şimdi sizlerce Anadolu'na burada saklandığınızlar, ekilmişinizler var. Şu ekilmişinizler, akşam böyle düşünseniz de. Xitoyda qaldi ichirasizlar. Uyda bu yoqqa o'rta zona сделка qilasizlar-da. Çok makro kullanıcısılar. Akşamızda bir gördüğünde sizde kadar alınmışsınızlar. Yeni tane satan saçıyor. Sizlerde yeni ekmişim var. Sizlerin bir boy sizlerin ekmişimiz var. Yeni şurada ekmişimdir. Biz canan bağlarımızda bilesizler. Bu olsa o iki sorunu yetimhanelerde satıyorlar. Hala satıyor. Bonifatsiy olsa kılmak satılmalı. Demek biz Kayra'dan hala satıyla satmayıp değil mi satıyor? Hani biz Bonifatsiy, hani canavlar şu. Bu üstünün cıldır var mı? Sizler ne olacak değil? Bonifatsiy geçirdiniz. Biz eski satın paylaştık. Yunus septe. Biz Kırgızlar negizde sorabiliriz. Az bir daha masraflar bir şey yok da. Var mı masraflarsa? Aldınızlar mı? Şu cebimizde para 8 moneta bulundu.
Wi-Fi бар ма? Wi-Fi бар. Сегиз болгон эки өтүп. Бека Интернет интернет. ойнай алсаңыздар, азаматсыздар, башкаңыздар. Бека интернетке шифрбас. Анан Динди главасын мен айтып берип коеюн сиздер ойносоңуздар. Эми бул азыр биз жөн гана мындай мамиле түзгөндү үйрөндүк да. Кийинки главаларында бул мышыктарды сатып алмак түгүл, аларга үй сатып берип, аларга шарт түзүп берип, анан кийин корм сатып, аларды тамактандырып, көбөйтүп, аралаштырып. Анан алардын балдарын мына монда үйгө алып берип, анан буларга бул буларга кичинекей балдары жылкы пайда болуп мышыктар. Мыйлары деп коебузда, мыйлары пайда болуп анан булар аркылуу кайра буларды көбөйтүп, чыгып жанагы биз кыргыздар жакшы түшүнөбүз да, балды көбөйткөн сыяктуу көбөйтүп, буларды сатып, жетпей баратканда кредит ала коюп, ал кредитти да эсептен көрөт экенбиз балдарга. 6 ай калсам көп төлөйм, 3 ай калсам көп төлөйм дегендичи. Анан oyun бүткүчөктү, 11 главаны бүткүчөктү ушундай содага үйрөтөбүз баланы. Андан кийин алар балдар финал ойношот. Финалда уже биз азыр бот менен ойноп атабыз да, финалда уже бири-бириңиздер менен ойноп баштайт экенсиздер. Менен сатып алчы, меникин алчы деген сыяктуу содалашасыздар. Анан кийин качан бир балл алганда Алабугага тапшырганга мүмкүнчүлүк берилет. Өздөрү чакырат, бир балл алдыңыз, тапшыра аласызбы? Мүмкүнчүлүгүңүз болсо келиңиз деген чакыруулар өздөрү чалып чакырышат экен. Анан бул оюндагы эмне үйрөтүп атат балдарды? Биз финансылык сабаттуулугун жоюуга, адамдар менен мамиле түзүүгө үйрөтөт экенбиз. Анан кийин өздөрүн жашоого ыңгайлаштырат экенбиз. Бул эми аябай жанагы пайдасы жок пайдалангандан көрө гаджеттерди бул оюнга балдар жакшы алат экен да, ошо менен бирге өздөрүнүн мээсин өстүрөт экенбиз. Баарыңыздарга көңүл бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Баарыбыз чөнтөгүбүз акчага бай болсун, баарыбыз тең финансылык жактан сабаттуу бололу. Мен да ошол жерде бир сөз айтып кетейин сиздерге. Атайын баарыңызга түшүнүктүү болуш керек. Финансылык грамотность азыр өзгөчө көп маани берип жатат. Студенттер өтүүчүлөр ошол да өзүңүздөр. Анан бул боюнча айтканда биз кыргыздарда чынайы кеч жетип калыптыр да. Мен дагы былтыр мындай жыл как раз министрлер уюштурган семинарга барып келдим Татарстандачы. Аны барганда ошол жерде көрдүм, американская школа деп атат. При американская школа өздөрүнүн детсадтары бар экен, кичинекей балдар. Именно прям с 3 лет ошол балдар прям финансовый грамотность, акчаны кантип эсептесе болот, эмнени салат дегенди прям ошо кичинекей кезде сайттан баштап үйрөтөт экен да. Анан буюрса мен ойлойм бизге азыр жетти, кыргыздардын дагы бизге Татарстанда болгон сонун иликтер болуп болуш керек. Себеби финансовый сабаттуулук деген как можно там израсходовать свои деньги, как надо экономить, и в конце концов, кантип нужно человек богатеть деген сыяктуу экен, ошондой жана кийин буюрса мен ойлойм ошо финансовый грамотность менен балдарыбыз үйрөнсүн, жакшы иликтерге жетип Кыргызстандын сөзү өнөк болуш керек. Анан кийин былтыркы жылы нерсе менен 2024 жылына апрель айында как раз республика боюнча 3600 окуучу катышкан экен олимпиадага, атайын Татарстандан эки Бишкекте өткөрүштү. Анын ичинен 3600 окуучу ойногон, полуфиналга атайын 313 окуучу катышты. 313 окуучудан кайра 20 окуучу финалга чыккан. 20 окуучунун ичинен 5 окуучу биздин мектепте болду, финалга чыккан балдардан. Өзүм атайын ошол Бишкекке чейин чогуу барып балдар менен ошо олимпиадага катыштырып келдим. Ошонун негизинен биздин балдар биринчи, экинчи, үчүнчү орундарга ээ болушуп, жана эжекелер айтып кетти, планшет, смарт сааттар менен, смарт телефондар менен атайын приздерге ээ болушту. Биздин мектепте подарок этишти, кайра сертификаттарды да алды, грамоталарды алды. Анан кийин ошонун негизинде кайра биздин балдардын айтып атпайбы, эжекелер дагы 3 окуучубуз, бир кыз, 2 балабыз өздөрү барып беришти да, окуган ошол жака кетишти. Мындан тышкары былтыр негизи 2 кружок ачканбыз, 2 кружок. Азыр сиздер ойлоп атышат, азыр бул бир эле главасын ойноп анан кичине бул кропотливая работа да, биз азыр кичине кусочогун көрсөттүк да, кыздарчы главасын көрсөттүк, бир глава кетет, көп оюндар менен кетет, анан в конце кайра бири-бири менен таанып, республикада болгон балдар менен кайра группа болуп айда ойношот да, анан ошонун негизинен чыккан балдарды чыгарышат да. Мен ойлойм, буюрса сиздерге да ушундай иштер жайылтып, балдарыңыздарды финансылык сабатты болушуңуздар керек. Сиздерге да чоң рахмат. Буюрса быйылкы окуу жылына дагы ийгиликке жетесиз деп ойлойбуз. Быйыл дагы биз 2 кружок ачып, айыл сиздер жакшы результат көрсөтүңөр деп 2 кызыбыз барып, бесплатно прям ошол жака барып беришти. Барган келгенин жатаканасын бүт баарын атайын Татарстан өздөрү каржылашты. Анан быйылкы окуу жылында дагы айтып атышат, именно прям суда койсун, мен эми быйылкы окуу жылда мен бесплатно барып келем, буюрса дагы бизди приглашать этип атышат. Анан ошол боюнча калбайбыз деп ойлойбуз. Дагы ийгиликтерди жаратып, буюрса балдарыбызды финансылык сабатты үйрөтөбүз деп ойлойбуз.
Onun жолында чорапа сіздерге. Жолда барлық нәрселерді, ақша салдықты көстер бастаған.